өнүктүрүү борборунун кандайдыр бир жыйынтыктарын көргөзөлү деген ой менен, экинчиден ошо биздин катышуучуларыбыз бири бири менен таанышып, ишкердик жагынан болобу, башка жагынан болобу кандайдыр бир карым катнаштарды түзүп, андан ары ошол ишкерликте болуп жаткан иштерин өнүктүрүп кете алат деген үмүттө. Бүгүн ошо биз ушул жерде биздин бүтүрүүчүлөрдүн клубунун жолугушуусун өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү иш-чара мени абдан кубандырат. Ушул элчиликке, Улуу Британиянын элчиси мырзасына жана ушул ПИК эл аралык уюмуна терең ыраазычылык билдирем. Ишкерлерибиздин дүйнөлүк рынокто атаандашуусуна, дүйнөлүк мындай инновационный жаңы ачылыштарга атаандаштык кылып, өздөрүнүн билимин жогорулатууга сиздердин салымыңыздар зор экенине терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен бул ПИК Каракол борбору тууралуу окуп калып, анан ушу келип кетейин деп чечтим. Анткени бизнес, инновация, үйрөнүү деген нерсени мен өзүм дайыма колдоймун. Биз жана эле элчи мырза менен сүйлөшүп отурганда мен айттым, үйрөнүү эч качан бул уят нерсе эмес. Билбегенди биз билбейбиз деп айтышыбыз керек, кыйындан биз үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана өлкөнүн, элдин келечеги жакшы болот деп ойлойм. Урматтуу Алтынбек Калдарович, Алтынбек Турдубаевич, конуктор. Баарыңыздарды биринчи ПИК бүтүрүүчүлөрүнүн клубунун иш-чарасында тосуп алууга кубанычтамын. Бул жерде болуу мен үчүн сыймык. Бул программанын таасирин көрүү абдан позитивдүү. Анткени ишкерлер кирешелерин көбөйтүп, жумуш орундарын түзүп, башкаларга мүмкүнчүлүк жаратып жатышат. Бүгүн биз алардын жетишкендиктерин белгилей алабыз.